Ата-бабаларыбыздын түпкүлүгү жана даанышмандыгы эч убакта жоголбойт. Алардын түптөп кеткен казынасы бүгүнкү күнгө чейин урпактарга маданий азык болуп келүүдө. Ошол көөнөрбөс казына кандай жолду басып өтүп бизге жетти экен? Ойлонгон адам барбы? 3000 жылдан ашык топтолуп келген мурастарды биз урпактар чачып салбайбызбы деп толгонгон инсан бар бекен? Улут өз мурастарын барктай билсе, анда ал улут өзүн жоготпогондугу. Бабалар баскан жолдо койнунан чыкпай, колунан түшпөй, жан жолдош болуп келгени бул комуз. Комуздун аты кол менен ойнолгон музыка деп өзү эле айтып жаткандай. Археологдордун 20-кылымда Кытай жергесинен табылган комузга 1000 жылдан ашык деген далилдери кыргыздын тарыхы боюнча 3000 жылдан ашык дегенинин деле бир далили бар. Демек кыргыз жаралганда эле комуз менен дос болгон. Музыка адамдарды жогорку дүйнө менен байланыштырган жол болгон. Байыркы кыргыздар аны кайып дүйнө деп аташкан. Жашоо чөйрөсүнө таасир тийгизип, музыканын күчү менен ар кандай илдеттерден айыктыра алышкан. Манас эпосунда да бабабыз Манас жарадар болгондо кайыңдан чабылган комузда ойноп, жаралуу көңүлүн сергиткен деген жерлер айтылган. Элибизде күбүнүн башы камбаркан деп айтып келишет. Мунун сыры эмнеде? Эмне үчүн насыйкат же сарын жүбөкөй же дагы башка эмес? Бул тууралуу комуз менен кошо жашап келе жаткан уламыштар бар. Кыргыздар көчмөн калк болгондуктан жер эненин далай жерин жер деп келишкен. Бекеринен жогоруда айткандай, азыркы Кытай жергесинен байыркы комуз табылбаса керек. Мына ошондой күндөрдүн биринде камбаркан мергенчи токой аралап ууга жөнөйт. Аз жүрдүбү же көп жүрдүбү чарчап дем алыш үчүн карт даракка жөлөнүп отуруп калат. Жөлөнгөн дарактан күңгүрөгөн үн чыгат. Камбар мергенчи даракка кулагын төшөп угат. Көңдөйдөн чыккан үн мергенчини көөшүлтүп уктатат. Канча уктады ким билсин, ойгонсо чарчап чалыкканы басылып сергип калат. Бирок баягы үн дагы эле басылбайт. Камбар мерген ордунан туруп, даракты айлана басат. Дарактын жогорку бутагынан төмөнкү бутагына чейин тартынган жипти көрөт. Бутактан бутакка секирген маймылдын сынган бутакка курсагы жарылып, ичегилери чубалып бутактан бутакка илинип кургап калганын түшүнөт. Денесин эбак эле ит куш сүйрөп кетип, ал эми ичеги шамалга кургап, чапкылаган бутактан ичегиден үн чыгып, анын сөңгөгү көңдөйлөнүп, кургап калган карт дарак керемет үнгө айландырып жатканын кыраакы мерген байкайт. Кийинчерээк атып алган чаарчыктын ичегисинен кыргызга жакын деген кайыңдан көңдөйлөтө чаап, адегенде бир кыл. Андан кийин үндү өзгөртүш үчүн 3 кыл тагып, азыркы комуз пайда болгон. Биринчи камбаркан деген күү ошол мергендин атынан келип чыккан. Бул эми айтылып келе жаткан уламыштардын көбүрөөк айтылганы. Комуздун керемет чыккан үнү кимдин гана көңүлүн бурбайт.
Бүгүнкү күндө дагы уучубуз кур эмес. Комузда кол ойнотуп, ата-бабабыздан калган казынаны өркүндөтүп, Каракол шаардык музыкалык мектебинде комуз классында. Ар жылы бүтүрүүчүлөрдүн саны көбөйүүдө. Комузду качан жаралган, кайсы маалда жаралган деген так маалымат жок. Жанагы биз көбүнчө жана уламышка эле таянабыз. Уламышты баарыбыз билебиз. Мына комузду жараткан камбар күйүнүн башы камбаркан деп айтылып атпайбы? Ошонун сыңарындай ошо камбар деген киши болгон экен илгери. Жоокерчилик заманда да кыргыздар комузун колдон түшүргөн эмес. Себеби анын үнү кармашка шыктандырып, дем берип турганын жогоруда кеп кылдык. Ар кандай кеселдерди, жараттарды комуздун керемет үнү даарылап турган. Манас Баатырдын 40 чоросунун бири Рамондун ырчы уул деп бекеринен айтылбаса керек. Байыркы заманда азыркыдай медицина болбогондуктан комуздун касиетине толук ишенсек болот. Комуздун пайда болушуна ханышанын да таасири болгон деп айтышат. Бирок бул башка окуя жана уламыш.
ал жөнүндө кийинкиде кеп кылабыз.